Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн өтө бир кызыктуу, көргөн адамга сөзсүз бир таасирин калтырган Түштүк Корея тарткан 38-чи параллель аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан сиздер тасма башталгычанды каналга катталганга жетишип, мыкты белгисин басып койгон болсоңуздар, акырындан баштай берели. Тасманын башында Түштүк Кореядагы изилдөөчүлөр бир кездеги Түндүк Корея менен болгон согуштагы калдыктарды изилдеп жатышкан. Алар согуш болуп өткөн жерден адамдардын сөөктөрүн табышып, андан сырткары курал-жарактарды жана ар кандай китепчелерди табышат. Бир кезде окумуштуулар сөөктөрдүн бири Ли Джин Сок деген адамга таандык экенин билишти. Бирок кызыгы мындай адам тирүү экенин билишип, ага коңгуроо кылып сурашса, бир каарыган адам байланышты көтөрүп, Ли Джин Сок менин атым, мен ал согушка катышкан болчумун. Балким силер тапкан сөөк Ли Джин Тэйге тиешелүү болушу мүмкүн, окумуштуулар жок деп коюшат. Анда аксакал киши небересине кайрылып, биз даярданып ошол жака баралы. Сен кийимдериңди кийгин дагы күбөлүктөрүңдү алгын деп айтат. Көрсө бул каарып калган Джин Сок согуштан кийин көрбөй калган агасы Джин Тэни издеп жүргөн экен. Бир кезде ал катып койгон кутучасын алып, анын ичинен бир бут кийимди алып чыгып, көңүлү бир аз түшкөндөй болуп эле мурдагы күндөрүн эстеп кетти. Анда 1950-жыл Сеул шаары. Джин Тэ бут кийимдерди тазалап, жана аларды тигип иштечү. Бир кезде эниси Джин Сок анын жанына келип, ага тийишип экөө ойношуп, анан эле бир заматта өтө бир кымбат бут кийимди көрүп эле ага суктанып туруп калышты. Джин Тэ убакыттан пайдаланып эниси Джин Сокко калем белек кылат. Ошентип экөө ойногончо үйүнө барган кезде ал жерден эки каарманыбыздын апасы жана Джин Тэнин сүйгөн кызы Йончинди көрөбүз. Алар кичинекей бир ашкана иштетишип, жана кечинде өлүп калган атасынын эскерүү жайына барып аны эстеп сүйлөшүп турушчу. Көрсө Джин Тэ жакында сүйгөн кызы Йончинге үйлөнөйүн деп жаткан экен. Алардын бактылуу мүнөттөрү уланып кечинде сууга түшүшүп, эртеси кадимкидей эле жашоосу уланып жаткан кезде шаарда бир ызы чуу чыга баштайт. Көрсө Түндүк Корея Түштүк Кореяга каршы согуш ачып, жоокерлер келип ал жерде согушка жарактуу адамдарды чогултуп алып кеткени топтолуп калышкан экен. Бир кезде жоокерлердин бири чыгып, 18 жаштан 30 жашка чейин эркектер бир кадам алдыга чыккыла. Бизде текшерүү жүрүп жатат деп эле аралап келип эле Джин Соктун жанына келип калды. Көрсө Джин Сок дагы бул убакта 18ге чыгып калган экен. Анда аны жоокерлер өздөрү менен алып кеткенге аракет кылып, биз ушул убакта каармандарыбыздын апасы сүйлөй албаган Дуду аял экенин билебиз. Ал сүйлөй албаса дагы баласын алып калганга аракет кылганда карабай эле жоокерлер алып кетип калып, бир кезде ал жерге Джин Тэ келип калса, Йошин иниңди жоокерлер алып кетип калды деп айтат. Анда Джин Тэ шашылып эле дароо поездге түшүп, инисин издеп жөнөп, аны аралап бара жатып эле вагондордун биринен таап алды. Бирок жоокерлердин аларды поезддан түшүрө турган эч эле ою жок эле. Джин Тэ аларга менин иним окунуудагы бүтө элек. Ал согушка эч кандай даярдыгы жок десе, жоокер көп менин башымды оорутпай экөөң тең отургула. Азыр ордубуздан жылабыз десе, Джин Тэ башка арга жок экенин билип эле мушташа баштайт. Бирок бул убакта поезд ордунан жылып эле экөө тең түшкөнгө жетишпей калды. Алар апасы менен Йошинге кыйкырып, алар менен коштошуп, апасы чуркап эле ыйлаган бойдон жетпей калып кетет. Ошентип арадан убакыт өтүп, жаңы барган жоокерлердин баардыгына кийимдерди кийгизип, согуш талаасына алып чыгып кетип жатса, алар ар кандай акыбалда өлгөн жоокерлерди көрүшөт. Душмандардын жоокерлерин болсо үйүп эле өрттөп жатышкан болот. Жаңы келгендерди эки жака бөлүп жатса, Джин Тэ дароо эле башчысынан суранып, бул менин бир тууган иним болот, ал экөөбүздү бир жака бөлүңүз десе, башчысы дароо эле макул болду. Ошентип согушка деле эч кандай даярдыгы жок жаңы келген жоокерлер сүйлөшүп олтурушкан кезде, алар жака жарылуучу заттар ыргытылып жарыла баштап, мындай учурда эмне кылышын билбеген жоокерлер эки жака чачырап эле кача башташат. Джин Соктун колу жарадар болгонун көргөн Джин Тэ ага жардам бергенге аракет кылып, дары алып келгени кетсе эле, Джин Сок эмне кылышын билбей эле басып жүрө берди. Бул убакта кээ бир жоокерлер өрттөнсө, кээ бирлери ар жеринен жаракат алып, адамдар биринин артынан бири эле кырыла баштайт. Бир кезде Джин Тэ кайра Джин Сокко келип, анын колун даарылаганга аракет кылып баштайт. Бул окуя бүткөндөн кийин Джин Тэ аскер башчыларынын бирине келип, менин инимдин оорусу бар, анын деми кээде чыкпай калат, ошондуктан аны ооруканага жөнөтүш керек. Ал согуш талаасында эмес, башка жерде деле кызмат кылса болот да десе, аскер башчысы ага сөз баштап, бизде жоокерлердин жарым эле оорулуу, алардын баарын жөнөтүбүзсек өлкөбүздү ким коргойт, мындай болбойт да десе, Джин Тэ мен бул нерсе үчүн баардыгына даярмын. Кааласаңыз душмандын танкасынын алдына жатып өзүмдү өзүм жардырып берейин десе, башчысы ага карап, макул, балким бир жолун табарбыз дейт. Ошентип күндөрдүн биринде каармандарыбыз олтурган бөлөккө кабар келип, алардын айнала чөйрөсүндөгү Түштүк Кореялык жоокерлер бардыгы жок болуп, душмандар каармандарыбыз турган жерде тегеректеп калышкан болот.
Бир кезде аскер башчысы 3-4 жоокерлерди чакырып жатса, Жынтенин аты айтылбаса дагы мен дагы барам деп алар менен кетип калды. Көрсө душмандар келе турган жолго миналарды коюш керек экен эле. Алар коюп бүтүп аркага кайтып жатса, душмандар келип эле аткыла баштап, жоокерлер бекинип калганга жетишпей эле алардын бири өздөрүнүн минасына өзү жарылып кетет. Биз ушул жерде Жынтенин аябай эле эр жүрөк экенин көрөбүз. Анткени башчысы аркага кайттык дегенине карабай эле душмандарды аткылап биринин артынан бирин өлтүрүп, акырында жарадар жоокерди эртерээк жеткирели деп эле качып кетип калышты. Аны көргөн иниси Жынсок сен эмнеге мындай кылып жатасың? Сенин атың айтылбаса деле өзүң кетип калдың го. Экинчи мени антип коркутпагын деп эле агасынан убадасын алат. Ошентип арадан убакыттар өтүп ортодо калган жоокерлердин тамак ашы жок, жада калса суусу дагы жок. Душмандар болсо каалаган учурда аларга жарылуучу заттарды ыргытып, сөздүн кыскасы аябай эле кыйналып жатышты. Бир күнү Сынчол деген жоокер жарадар болуп жаткан жоокерлерди көрүп чыдай албай, алардын кыйналып жатканын көрүп бардыгын өлтүрөт да аягында өзүн өзү атып алат. Муну көргөн жоокерлер чыдай албай, биз мынтип жата берсек бардыгыбыз ачкадан эле өлүп калабыз. Ушул кантип согуш болсун, ачкадан өлгөндөн көрө октон өлгөнүбүз жакшы го деп эле бири-бири менен ызычы болуп жатса, Жынте сөз баштап мынтип жата бергенден көрө душмандарга кол салганыбыз жакшы. Алар биздин кол салышыбызды эч эле күтпөй жатышат. Ошондуктан кыймылдайлы десе башчысы анын сөзүнө көнүп эле жоокерлердин бардыгы макулдугун берип жөнөй башташты. Бирок аскер башчысы Жынсокту ал жакка албай коет. Анда Жынсок эч нерсени түшүнбөй калса, ага башчысы сенин агаң ушундай деп суранды. Ошондуктан бул жерде калгының деп буйругун берет. Бир кезде жоокерлер душмандарга жетип, аларды биринин артынан бирин жок кыла башташып, душмандар топтолуп калган жерге келгенде жарылуучу заттарды ыргытып атыш башталып, согуш өтө бир катуу жүрө баштайт. Көрсө Жынсок дагы кал дегенине карабай эле келип алган экен. Анда каршылаштар бири-бирине аябай жакын келип калгандыктан мылтыгы жок эле колдор менен мушташып, түштүк кореялыктар үстөмдүк кыла баштаган кезде душмандардын бири катуу атуучу мылтыга жетип, эч нерсени карабай эле патыратып эле биринин артынан бирин жок кыла баштады. Анда Жынте дагы эле Чолпонбай Төлөбердиевдей болуп эр жүрөктүү кылып Дузот жака чуркап, анын жанына барганда жарылуучу затты ыргытат дагы ичиндегилерди жок кылып салды. Андан соң ал тирүү калгандар менен жалгыз өзү мушташып, аларды дагы жок кылып Дузотту толугу менен өрттөп эле жардырып жиберет. Ошентип бул жолу каармандарыбыз жеңишке жетип, катуу кубанышып, бир кезде башчысы келип, америкалыктар бизге жардамга келишти. Эми биз бул коммунизмди колдогон душмандарды жок кылабыз. Силер болсо өтө мыкты кызмат кылдыңар деп бир кезде Жынтенин жанына келип, сен өзгөчө эр жүрөк экенсиң, бул нерсеңден жазбагын деп эле ага куттуктоосун айтат. Ошентип бул окуядан кийин Корея аскерлери көптөгөн ийгиликке жетишип, Жынтени жада калса кабарчылар чакырып андан маалымат да ала башташат. Ошентип ал бул эрдиги менен аты далайга кетип, катардагы жоокер, сержант наамын алып, даражасы дагы көтөрүлө баштайт. Бирок бул нерсенин бардыгы Жынсокко такыр жакпады. Анткени ал эрдик кылганы менен өмүрү кылдынышундай эле. Ал баатырларча эрдик кылганы менен Жынсок бир тууган агасынын өлүп калышын каалабады. Ошентип буга чейин ачка калган жоокерлер тамак ашын түрүнө жетип жыргашып, эс алып олтурган кезде эле Жынте ал жерге келип бардыгына шириндик берди. Ал иниси Жынсоктун жанына келип ага сникер шириндигин берип, ага сүйлөп жатса эле Жынтенин мас экени байкалды. Сыягы көргөндүн көрбөгөнү курусун болуп, Жынте башына келген ийгиликке көзү майланышып эле өзгөрүп бара жатат окшойт. Ошентип арадан убакыт өтүп, согуш уланып, түштүк кореялыктар ийгиликке жетип Пхеньян шаарына чейин жетип барышат. Ал жерде согуш катуу болуп, душмандар өз тармагын такыр эле бербей жатышты. Анда каармандарыбыз биз душмандардын башчысын жок кылышыбыз керек. Ошондо гана ийгиликке жетебиз десе, Жынте бийиктиктеги душмандардын бирөөсү аткылап жатканын көрүп, учуп жаткан окторго карабай эле ошол жакты көздөп чуркап жөнөдү. Ал үйдүн үстүнө чыгып душмандарды биринин артынан бирин жок кылып, алардын тез аткан мылтыгын алып алат да душмандарды аткылап эле жок кыла баштайт. Ушул убакта алардын башчылары качып бара жатканы көрүнүп калды. Анда Жынте катарлаш жоокерлердин жана энеси Жынсоктун жок дегенине карабай, аларды ээрчит болуп эле душмандардын башчысын кармаганга чуркап жөнөйт. Бир кезде алардын унаа менен бара жатканын байкап, унаасынын алдына чыгат дагы айдоочусун аты өлтүрүп эле унааны кырсыкка учуратып салды. Ошентип ал жарым жарадар болгон душмандардын башчысы менен мушташа баштаса, арасындагы душмандардын бири каармандарыбыз менен башынан бери келе жаткан жоокердин бирин өлтүрүп коет. Анда башкалар өлүп калган жоокерге көңүл буруп анын өлүмүнө капа болуп жатса, Жынте башчыны кармап алып эле буну мен кармадым деп эле кыйкыра берет. Ошентип алардын бул жолку басып кирүүсү дагы өтө бир ийгилик менен коштолду. Бирок бунун бардыгына Жынсок кубанган деле жок. Ал агасы Жынтеге жини келип, сен кайдагы бир ордендин артынан чуркайсың, өлүп калган катарлаш жоокерибиз болсо сени куткарам деп өзүнүн жанын берди. Эми анын баласы экөөбүзгө окшоп атасы жок чогуу өтсө, Жынте бул сөздөргө деле башын ортпай кетип калат. Ошентип жоокерлер согушун улантып, айылдарды биринин артынан бирин бошотуп бара жаткан кезде, кээ бир айылдардагы жашоочулардын бардыгын душмандар
адамдар жок кылып эле союп салышыптыр. Мындай нерселерди көргөн жоокерлердин каны кызып, таакыр эле жиндери катуу келип калды окшойт. Анткени бул нерседен таасир алып душмандар менен согушууда өтө мукаачылыкты көрсөтүп, куралдары жок душмандарды деле чекеден эле кыра башташат. Күндөрдүн биринде душмандардан бири 5 жоокер тирүү калып калды. Алардын арасында бир Йонсок деген баланы Жинсок дароо эле таанып калат. Көрсө ал Түштүк Кореяда жашаган эле каармандарыбыздын досторунун бири экен. Ал мени душмандар келгенде коркутуп эле өлтүрөбүз деп өздөрүнүн катарына кошуп алды. Мен булар менен кошулганга эч кандай оюм жок эле десе, Жинсок аны куткарганга аракет кылып жатса, Жинте аны мурдадан тааныганына карабай эле өлтүрүүгө кирише баштайт. Анда Жинсок силердин деле бул душмандардан эч эле айырмаңар жок экен. Силер деле курал жок адамдарды өлтүрүп жатпайсыңар десе, бардыгы эсине келип кетти айтор. Жанагы адамдарды барымтага алып алышат. Ошентип туткундар Түштүк Кореялыктардын колунда иштешип, кыштын суук күндөрү дагы жылуу кийимде жүрүштү. Жинсок болсо кармалып калган таанышы Йонсокко келип ага тамак аш берип, мен башчыларыбызга сен жөнүндө маалымат бердим. Буйруса жакында сени боштондукка чыгарабыз десе, Йонсок Жинсокко карап, мен сенин апаң менен Йончинди көргөнмүн. Алар Сеулга кайтып келип аман эсен жүрүшөт. Бирок жашоо аябай оор болуп, тамак аштан кыйналып, апаң болсо аябай эле аксап калыптыр. Бирок азыр баардыгы жакшы болуп калса керек деп эле Жинсокту ойлондуруп койду. Жоокерлер ошентип туткунга түшкөн душмандардын жоокерлерин бири-бири менен мушташтырып, кимиң жеңилсең 2 күн тамак бербеймин деп эле бири-бирине каршы кыла берет. Ошентип арадан убакыт өтүп, жоокерлер олтуруп үн алгыдан Түштүк Корея Американын жардамы менен жакында жеңишке жетет деген сөздөрдү угуп, жоокерлер жыргап эле кубана башташат. Бир кезде аскер башчысы Жинтеге келип, сени эң мыкты деген орден менен сыйлай турган болуп жатышат. Ошондуктан баардыгыңарды куттуктаймын десе, Жинте иниси Жинсоктун жанына келип, эми сен үйгө кетсең болот, мен бул орден үчүн аябай эле аракет кылдым. Баардыгы сен үчүн, сени согуштан кетирейин деп эле аракет кылып жатканымды десе, Жинсоктун жини келип, мен чоңоюп, чоң эле жигит болуп калбадымбы? Эми сен качан өзүңдү ойлойсуң? Мени ойлойм деп жатып, өзүң өлүп калсаң, мени бактылуу болот деп ойлоп жатасыңбы? Сен апам менен сүйгөн кызың Йончинге керексиң да деп эле анын сөзүнө баш мени согуштан кетирим деп ойлобо, бул жагын өзүм билем деп айтат. Бир кезде эле ал жерден кайрадан согуштун үн белгилери чыга баштаганын угабыз. Көрсө Түндүк Кореялыктарга кытайлыктар жардам берип, алар бастырып кирип эле америкалыктар дагы Түштүк Кореялыктар дагы артка чегине башташыптыр. Анда кубанып жаткан жоокерлер кайрадан жыйынтерин кылышып эле качып жөнөшүп бара жаткан кезде, буга чейин жанагы туткунга түшкөн душмандардын жоокерлери эле бирөөсү барымтага алып алат. Анда жоокерлер аларды аткылап салганда, жанагы Жинсоктун таанышы Йонсок дагы өлүп калып, каарманыбыздын жини келип эле агасы менен мушташа кетип, бунун баардыгына сен күнөөлүүсүң деп жатканда эле башка жоокерлер аларды бөлүштүрүп калды. Күндөрдүн биринде жоокерлер бир канча убакытка бошоп калган кезде, Жинсок үйүн көздөп жөнөп, апасына жолугайын деп, бирок үйүнөн апасын таппай Йончинди таап алат. Анда Йончин апаңдын акыбалы жакшы, ал бир нерсе алганы кетти эле. Бир аздан кийин келип калар деп жаткан кезде түшүнүксүз бир жоокерлер келип Йончинди алып кете башташат. Анда Жинсок каршылык көрсөтсө, аны дагы кошуп алып кетип калышып, Жинсокту өзүнчө бөлүшөт дагы туткун калган адамдарды биринин артынан бирин аткылап эле өлтүрө башташыптыр. Бир убакта Йончиндин кезеги келгенде ал жерге Жинте дагы келип калган болот. Көрсө бул коммунисттер менен болгон согуш баштала элек кезде Йончин ачка калбаш үчүн коммунисттер берген бекер күрүштөн алып, алардын кол кой деген жерине аты жөнүн жазып кол коюп койгон экен. Ошондуктан бул жоокерлер кол койгон адамдардын баардыгын таап келип эле душмандарды эле аткылай башташыптыр. Бир кезде аны кармап алган жоокерди дагы барымтага алып алып, Жинсок ал жерге келип калып, атыш башталып кетип эле ызы чуу өтө катуулай баштады. Бирок өкүнүчтүүсү, Жинте сүйгөн кызы Йончинди куткара алган жок. Анткени ал алып качайын деп жаткан кезде эле Йончинди жанагы жоокерлердин бири атып салып, Йончин өтө көп кан жоготуп, ошол жерде эле жан берди. Ошентип Жинсокту туткундар менен кошо камап салып, Жинтени болсо башчылардын бири өзү менен алып кирип алып эле урушуп жаткан болот. Бир кезде ал жерге Түндүк Кореялыктар кол салып, жарылуулар башталып, атыш башталып кеткен кезде Жинте тапанчаны алып ал жердеги аскер башчыны коркутуп, туткундар камалып жаткан жерде ачкыла, мен ал жактан инимди алып чыгып кетишим керек десе, жанагы башчы жини келип, туткундардын баардыгын өрттөп салгыла деген буйругун берип салат. Ошентип жоокерлер туткундарды өрттөп баштап, Жинте ал жакты көздөп чуркап бара жатса, жарылуулар болуп инисин куткарганга жетише албай калды. Ал тирүүлөй өрттөнүп кеткен адамдардын арасынан издеп жүрүп, тасманын башында инисине белек кылган калемди таап алат. Бул убакта душмандар келип ал жердеги жоокерлердин баардыгын туткунга алып алган эле. Анда Жинте буга чейин туткундарды өрттөп салла деп буйрук берген аскер башчысын байкап калып, ташты көтөрүп алып, ага байкатпай барып эле чапкылап эле өлтүрүп салат. Мындан соң биз 1951-жылы Түштүк Кореянын жоокерлери даарыланган оорукананы көрөбүз. Ал жерде каарманыбыз Жинсок тирүү эле жүргөн болот. Көрсө Жинсок жанагы өрт болгон жерден качып чыгып келе жаткан кезде ага ок тийип ооруканага жаткырышкан экен. Бир кезде эле аны жоокерлер чакырат да агасынын сүрөтүн көрсөттү. Бул убакта Жинте алардын душманы болгон Түндүк Кореялыктар тарапка өтүп,
Ал жакта дагы көптөгөн ийгиликтерге жетип аскер башчылык наамга дагы жетип калыптыр. Бирок башында Жинсок агасына жини келип жүргөндүктөн ал эмне болсо ошо болсун. Эми мен ага башымды деле оорутпаймын деп бул нерсеге көп деле көңүл бурбай коет. Бирок күндөрдүн биринде агасынын үйүнө жазган каты Жинсоктун колуна тийип калды. Кагазда Жинте апасын сагынгандыгын жазып, жана Жинсокту мен согушта коргоп жүрөм, мен өлсөм өлөйүн, бирок Жинсокту тирүү алып калам дегенди окуп эле көзүнө жаш тегеренип кетти. Ошентип ооруканада жакшы болуп калган каарманыбыз үйүнө кетиштин ордуна агамды издеймин деп жанындагы досторунун жок дегенине карабай эле согуш талаасына кайрадан кетип калат. Ал жерде аскер башчылар Жинсокту катуу сүйлөөчү аппараттын жанына алып келип, Жинтени артка кайтуусун суранасың деп эле сүйлөткөнгө даярдай башташат. Бирок Жинсок агам мени көрбөсө ишенбейт деп эле ал жерден качып кетип калды. Ал түз эле душмандардын колуна түшүп, Жинте менин бир тууган агам болот. Мени ага жолуктуруп койгон деп жаткан кезде ал жерде учактар пайда болуп, жоокерлерди жардыра башташып эле түштүк кореялыктар бастырып кире баштады. Жинсок душмандар менен мушташканча эле агасын издеп, бирок эч эле таба албай, бир кезде Жинтени таап алса, ал Жинсокту тааныбай эле аны менен мушташа берди. Анда Жинсок ага карап кайра ага деп кыйкырганына карабай эле Жинте мушташын улантып, силер биздин душмандарыбызсыңар деп эле кыйкыра берет. Ошентип согуш уланып жаткан кезде түндүк кореялык жоокерлер аябай көп бастырып кирип, түштүк кореялыктар чегинебиз деп эле артка чуркай башташты. Бул убакта эки каарманыбыз мушташа берип чарчап, Жинте жарадар да болуп калган эле. Анда Жинсок аны көтөрүп алып өзү менен кошо алып кеткенге аракет кылып, бирок өзү дагы бутунан жаракат алгандыктан такыр эле көтөрө албай коет. Ал Жинтеге кыйкырып эле сен өзүңө келишиң керек деп жатса, бир кезде Жинте инисин таанып калды окшойт. Ал дароо эле Жинсокту кучактап сен тирүү экенсиң деп кубанып, ага таап алган калемин кайрадан берип эле сен бул жерден кеткиниң деп эле жөнөтө баштады. Анда Жинсок бул калемди кайрадан жолукканда бересиң, сен сөзсүз кайтып келгениң деп эле экөө ал жерден коштошкон кезде өзүнө келген Жинте мынтыкталат да кайрадан эле түндүк кореялыктарды аткылай баштайт. Бирок Жинте ал жерде тирүү кала алган жок. Анткени душмандардын жоокерлери аябай эле көп болгондуктан ага октор тийип, ошол жерде жыгылып эле жан берип наркы дүйнөгө кете берди. Биз мындан соң каарып калган Жинсоктун агасынын сөөгүнүн жанында турганын көрөбүз. Ал агасына жолукканда бересиң деген калемди көрүп ыйлап жиберип, сен мага сөзсүз кайтып келем деген убадаңды бердиң эле. Бирок кайтып келген жоксуң го, мен сени 50 жыл күттүм. Сен болсо бул жерде жатасың деп эле ыйлап, аны көргөн небереси дагы көз жашын токтото алган жок. Мен бул тасманы көргөндө көзүмдөн жаш аябай эле тегеренди. Анткени кылымдар бою бирге жашап келген Корея элин сырткы күчтөрү экиге бөлүп, бири-бирине так эле душман кылып согуштуруп салды. Мындай жаман элдет азыр бизде дагы жок эмес. Кээ бир сабатсыздар түндүк түштүк деп бөлүнгөнгө аракет кылып, кандайдыр бир деңгээлде бир эле экенибизди унутуп деле калып жатышат. Ушуну менен достор, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Анан да айта кетчү нерсе, эгер каналыбызга колдоо көрсөткүңүз келсе, Мбанк аркылуу акча которсоңуз болот. Кайда которуштуу болсо комментарийге жазып тиркеп коем. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушкача ден соолукту жакшы карап, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакта жашайлы.